Ассалаумағалейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда Қайырдан эле базар жоқ каналы. Бүгін сіздерге Құдай берген жана Дордой Моторс базарына жақын жерден бір сатылуучу үй көргөзмөкчүмүн. Болгондо дагы квартира бизнеске расчетталып салынган үй экен туғандар. Так, сіздер ал жаққа баруу үчүн ар жактан Патриция Лумумбы Денис Чаплин көчөсү кесилишине кирсеңиздер болот. Бул жактан Садыгалиева Денис Чаплин көчөсүнүн кесилишине кирсеңиздер болот туғандар. Очаковский 115 даректе жайгашкан. Анан так, дагы эмне болот? Бул жактан Дордой Моторс базары жакын бул үйгө. Бул жагынан Кудай берген базары дагы жакын болуп калат туғандар. Эми калган маалыматты үйгө жетип берейин. Мынакей туғандар, келүү жолду түшүндүргөнчө, бүгүнкү чыгарыштагы сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Бул үйүбүздүн көчө тараптан көрүнүшү дарек Кудай берген Очаковский көчөсү 115 даректе жайгашкан. Бул жактан мынакей Садыгалиева көчөсү менен бул тарабынан Патриция Лумумбы көчөсү менен кирсеңиздер болот туғандар. Бул тарабы Кудай берген базары. Анан азыркы учурда туғандар могу жерде 240 квадрат метр болгон квартиранттар үчүн салынган. Квартира бизнес кылам деп салган. Ушундай эки этаж үйү. Негизинен базар жакын. Буюрса бул жерде квартирант кирсеңиздер, негизинен квартиранттар үзүлбөйт туғандар. Базарлар жакын Дордой Моторс, Кудай берген базарлары жана шаардын көптөгөн эле бурчтарында бул Патриция Лумумбы тараптан жана бул жактан Денис Чаплинден жүргөн маршруттук автобус, троллейбустар дагы бар экен. Так, участогы жери 5 соток. Батыш чегара бул жерден бир аз бар, могу жерден мындайраак кирет экен. Үйдүн эң эле батыш тарабы бул жактан көрүнүп турат. Азыр да көргөзсөм. Чыгыш чегарасы мынакей бул жактан болуп калат. Жолдор мынакей кенен эле туғандар. Электр энергиясы бар жана 3 фазалуу экен. Суусу, газ, центральный канализация бар экен туғандар. Так, дагы эмне маалымат? Андан нарық короосуна кирели да, калган маалыматты берели. Мынакей киргенде бул жерде 51 квадрат метр болгон мондай үй. Мунун стенасы саман кирпич жана бышкан кирпич аралаш экен. Так. Азыркы учурда могу жака машина койсоңуздар болот туғандар. Андан түз кирсек, мынакей бул жакта 244 квадрат метр болгон мондай чоң үй. Стенасы кирпич, сейсмопояс колонналары куюлган. Этаждын ортосуна плита ташталган туғандар. Плита менен бөлүнгөн. Так, сейсмопояс колонналары куюлуп, мына ушундай 2 этаж. Так, ар бири 40 квадрат метрден планировкасы бир бөлмөлүк квартира сыяктуу. Экинчи этажында 3, биринчи этажында 3. Негизинен азыркы учурда мондай ушул даражага чейин бүтүрүлгөн. Эгер толук түрдө бүтүрсөңүздөр, ай сайын жакшы эле киреше алып келе турган квартира бизнес кылсаңыздар болот туғандар. Мына кирген дом тарапта санузел, бул жагы жана айткандай этаж плита менен бөлүнгөн. Түндүк тарабынан терезе, бул жакта мындай бир бөлмөсү. Ар бири 40 квадраттан экен туғандар. Ар бири 40 квадрат. Так. Дагы эмне маалыматы? Бар окшош. Жакта бир өсү, санузел, жакта кухня, ракайнанын жайлары, суулар чыгарылган, электропроводдор баары тартылган. Бул жакта мына бөлмөсү. Бикамерный терезелер орнотулуптур туғандар. Так. Дагы эмне маалымат? Биринчи этаждагы үчүнчүсү. Окей. Санузел. Жакта бөлмө. Так, андан ары. Сиздерге экинчи этажын көргөзөйүн. Так. Ушта киштер менен чыгасыздар. Экинчи этажы ушундай коридор дейсизби туғандар? Ушундай жери. Бул жерден район кенен көрүнөт. Так. Бул жак тарапка карай кирсек, жанагыдай эле
бир бөлмөлүү квартиранын планировкасы менен ушинтип бүтүрүлгөн туугандар. Андан ары бул жак прихожка, аны түскүрсек эле бир квадрат метр болгон үйдүн тамактануучу бөлмөсү жана кухнясы. Бул жерде калган бөлмөлөр. Түскүрсеңиздер, туугандар санузел жайгашкан. Бул жакта мындай коридор, спальня бөлмө. Оң тарабында дагы бир детский бөлмө жайгашыптыр, туугандар, бул тарабында мынакей. Бул жакта мына ушундай зал, түштүк тарабынан жана батыш тарабынан терезелер. Бул жагында дагы бир мындай детский бөлмө жайгашыптыр, туугандар. Бул жактын отоплениясы газ үй котел менен үйдү жылытат. Үйлөр жылуу экен. Негизинен тиги чоң үйдө бүтүргөнчө бака деле жашасаңыздар болот. Бүтүргөндөн кийин деле бул жакта жашасаңыздар болот, туугандар. Так, андан ары дагы эмне маалымат, туугандар. Мына бул жакта дагы бир помещение, бул жакта азыр ошодо чакан цех катары колдонушат, келгенде карап көрсөңүздөр болот. Так, бул объекттин баасы $158,000 сурап атыптыр. Анан дагы сүйлөшүү болот. Эсинин номери экранда жана описанияда эси тел деп жазылып турат. Звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр. Дагы сүйлөшүүлөр болот, туугандар. Анан достор менен, группалар менен бул видеону сиздер бөлүшсөңүздөр, мага бул объект ээсине чоң жардам берген болосуздар. Ушундай объект издеген кишиге да чоң жардам берген болосуздар, туугандар. Анда эмесе мен сиздер менен коштошом. Кийинки чыгышка чейин саламатта калыңыздар.